Кыргыз Республикасынын прокуратура органдары тарабынан жеке менчикке мыйзамсыз берилип кеткен социалдык объектилерди жана жер тилкелерди мамлекетке кайтаруу багытында иштер жүрүүдө. Ак Суу районунун Ак Булуң айылындагы 1988-89 жылдары курулган бала бакчанын 5 корпусу менчиктештирилип, бүгүнкү күндө 2 корпусунда жергиликтүүлөр жашап келишет. Ак Булуң айылындагы бала бакча 5 корпусту типтүү болуп курулган. Ал эми бүгүнкү күндө 3 корпусунда балдар 90 орундуу бала бакчасы болуп ылайыкталып, балдар тарбияланып келсе, ал эми 2 корпусунда бүгүнкү күндө жергиликтүү жарандар жашап, мына өзүңүздөр көрүп тургандай тосмо менен тосуп алышкан. 1998-2002 жылдары приватташтыруу убагында 5 корпус тең сатылып кеткен. 2003 жылы соттун чечими менен социалдык объектилерди мамлекетке кайтарылган. 3 корпусун жарандар бошотуп берип, калган 2 корпусунда бүгүнкү күндө дагы 2 үй бүлө жашап келишет. Соттук процесстер 2003 жылдан бери жүрүп, жогорку сот имаратты толук айыл аймактын карамагына өтсүн деген чечим чыккан. Кыргыз Республикасынын прокуратура органдары тарабынан жеке менчикке мыйзамсыз берилип кеткен социалдык объектилерди жана жер тилкелерди мамлекетке кайтаруу багытындагы иштердин негизинде үстүбүздөгү жылдын 27 мартында менчикке чыккан 2 корпустун мамлекеттик актысы жокко чыгарылгандыгын айыл аймак башчысы белгилейт. Мыйзамды түшүнбөстөн кандай жол менен туура эмес, законго туура эмес кылып сатылып кеткен. Ошо айылдын тургундарына 5 корпус тең сатылып кетип, анан кийин 2003 жылы соттук чечимдердин негизинде булар кайра кайтарылсын деген соттун чечими чыккан. Ошо социалдык объектилер сатылбасын деген указды негизинде ошо бул кайра артка кайтарылып, анын 3 корпусун жарандар бошотуп беришкен. 2 корпусунда азыркы учурда 2 жаран турат. Алар менен соттук процесстер ушу 2003 жылдан бери келатат. 2003 жылы акыркы сот, жогорку соттун чечими чыккан. Ушул айыл өкмөттүн карамагына өтсүн деген. Ошого карабастан бул эмиш алып барылып келген, бирок булар азыркыга чейин чыкпай келишет да. Анан азыр быйылкы президенттин указынын негизинде прокуратуранын немеси менен, талабы менен булардын госактысы соттун чечиминин негизинде убагында алып алган, кызыл китептердин баары жокко чыгып, азыр марттын 29 менен айыл өкмөттүн балансына өткөн 5 корпустан кызыл китеби алынып, биздин баланста турат азыр жери менен. Тегерегиндеги жери 49 сотик, ошонусу менен баары госактысы алынган. 2001 жылы бала бакчанын 1 корпусуна үй бүлөсү менен квартирант болуп кирген Бакай Адылбеков 2003 жылы 40 000 сомго сатып алгандыгын айтат. Ошол кездеги айыл өкмөт тарабынан жер берилет деген убадалар болгондугун белгилейт. Бакай Адылбековдун айтымында компенсация төлөнүп берилсе деген оюн айтат. 7 баланын ата-энеси үйдөн чыгарып салса, барып жашай турчу жайы жок экендигин билдирет. Акчасын төлөп 2003 документалны бүтүргөн. Госрегистрден через нотариус кызыл китеби менен алганбыз. 2005 анан башталды айыл өкмөттөрү келип. Анда Токтомамбетов Марат бар болчу. Ал келип айтты, момча баласы бар, жолосу компенсация чыгарып берели. Участок берилди, участок үй салсын деген да. Анан айыл өкмөтү бизде бюджет жок, биз дотациясы отуруп эле чоюп келдик. Алар эме алып келишти, независимый комиссия келди областнойдон. Алар келип туруп баалашты, меникин 900 000 баягы төгүлгөн акча мамлекет иштеттик деди. Ошондон бери иштетилген 900 ошо менен мораль ушеп деп туруп 25 000 кошту. Ошо менен 1 100 000 болгон. Через независимый да кагазыбыз турат, через нотариус бүтүрүп, анан сот берди, бонусун төлөп, участок берип, үй салып алсын. А бизге бак айтты, эгерде сизге ушул акчаны берсек, сиз үй салып алсаңыз муну кандай? Мен айттым, бир эчтекесине тийбем, рахмат айтып турула, чыгып берем, себеби мен 7 балам бар, аны кайда апарам? Анда 6 балам бар болчу, чындыгындачы. Андасы макул деп туруп, дагы 5 жыл чойду. Былтыр жок, мурдагы жылы беришти. Анда талапкер болчу айыл өкмөтү. Алар болуп, буяктын айылдык депутаттар бардык. Анан айтайм, момундай документи туура экен. Момчасы компенсация муну төлөп бергиле, айыл өкмөт отказ берди, бизде бюджет муну көтөрө албайт. Компенсация төлөп берүү боюнча айыл аймак башчысы Эркинбек Төрөгелдиев жооп берди. Маалымат берилип, сүйлөшүлгөн. Ушу бул госакты жаңы алынгандан кийин биз айыл башы болуп барып, өзүбүз да түшүндүрүп келдик. Ушундай госактыңар жокко чыкты, айыл өкмөткө өттү. Эми ушул жакты бошотуп берсеңиздер деп бир ооз барып маалымат берип келдик.
Эми ал жарандардын талабы эми ушу компенсация жагы кандай болот, ошол жагын сурап атышат. Эми баардык нерсе мыйзам чегинде болот экен, анан биз да болгон түшүндүрүп бердик аяка дагы. Анан компенсация жагы төлөп берүү жагын эми ал соттун чечими жок. Биз айыл өкмөт өзүнүн объектисин өзү кайра компенсация төлөп бергенге мыйзам жол бербейт экен, аны да түшүндүрдүк. Конок залыбыз бияка деле кышында жашалбайт. Эме. Төшөк жыйналган. Өтө ошол анан моякта кухнябыз бар, ошого эле жашайбыз. Анан кичинекей эле өзү 2-3 комната эле. Бакай Адылбековдун жубайы Бурма Кадырованын айтымында айыл аймак тарабынан жер бериле турган болсо, ага үй курууга акча каражаты керектигин айтат. Талап бизге өзүбүздүн оюбуз боюнча баягы компенсациясын жакшы чыгарып берсе, биз деле бошотуп бергенге эми даярбыз да. Анан баягы айыл өкмөтү келип, эми сот прокуратура тиги госрегистрде бар жокко чыгар дейт. Аны сурадым, эмне үчүн биздин колубуз жок, кол койдурбайып же бизди чакырбай туруп анан жокко чыгарып атасыңар, бул ким аркылуу болуп атат, биз эчтеке билген жокпуз деп эмесек, аны прокуратура дейт. Анан прокуратурага өзүңөр баргыла дейт. Бизди чакырмайынча эмнеге барабыз биз аяка деп айттык. Анан эми бизге ошондой эле бир ушундай эле үй эме кылып берсе деп эле талабыбыз. Анан муну бошотуп бергенге деле эмебиз келет эле. Анан бизди такыр эле компенсация да жок. Анан участок алып койдук дейт, эми ал участокка да курганга эме керек да баары бир. Же аз баар кымбат болуп атса. Госакты чыккан мынакей биздин кадастр мамлекетинен ушу айыл өкмөтүнө өтсүн деп госакты чыккан 48 сотик жери менен 5 корпус тең өткөн сандуу номерлар менен бала бакча айылдык конуштун ичинде турат деп. Бизге уже март айында, уже 29 март менен уже бизге өткөн. Ак Суу районунун Ак Булуң айылындагы Балажан бала бакчасындагы 90 орундуу бакчада бүгүнкү күндө 110 бала тарбияланып келет. Негизинен бакчага 160 бала келиши керек. Буга чейин айыл аймак тарабынан бакчада жашап жаткан жарандарга корпусту бошотуп берүү боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ошол анан эми азыркы күндө ошол тургундарды чыгаруу боюнча иш алып барылып жатат. Азыр иш кагаздары жакынкы арада ушу сотко өткөзүлүп атат прокуратурада. Ошол эми азыр негизи бул бала бакчага өзү биздин айылда 160 бала келиш керек болсо, азыркы 3 корпуска 90 орундукта 110 бала тарбияланып жатат. Учурдагы бакча тарбиячылары дагы 3 корпустун тардыгын айтып, кошумча корпустардагы балдар үчүн берилсе жакшы болмок деген ойлорун билдиришти. Аябай муктаж болгон отеллерден алганга аракет кылабыз да биз дагы. Көбүнчө ошо келе албай калышат, бирок кошумча айылдардан да алабыз. Буякта Ак Булактан да келишет, мурда Зындандан келчү эле, Зынданда 2 жылдан бери садик ачылып аяктыкка келбей калды. Азыр өзүбүздүкү анан Ак Булактын балдары келет да. Эң башкы көйгөйүңөр дагы эмне? Эң башкы көйгөйүбүз ушу иштерин ремонттоп, чоңойтуп берсе, анан аркы жителдерибиз бошотуп берсе дейбиз да. Ал эми айыл элинин пикиринде балдар үчүн курулган социалдык объект балдарга берилиши керек дешет. Мындан 5 жыл мурунбу, 4 жыл мурун эсимде жок. Мен өзүм баш болуп ушул жерге келип кыйкыргам. Керек болсо эмеде терезеңерден ыргытабыз оокатты. Бул өкмөттүк болгондон балдарга бергиле деп. Ошо боюнча келиндерим дагы азыр жүгүнбөй калды. Мени көргөндө эле мындай бурулушат. Ошо боюнча бул деген балдарга бөлүнүш керек, берилиш керек. Айылга которулуш керек ошол. 2 киши үчүн эмне деген бала батпайбы мынакей айыл жери кыйналып атабыз. Эми эл үчүн кайтарылыш керек деп ойлойм. Эми мыйзам чегинде да, ал убагында эми сатылып кеткен да, приватизация болуп кеткен. Анан эми аларды да карап мыйзам чегинде мамлекетке өтүшүн эле каалайбыз. Балдардын уясын тиги балдар эле тарбияланып турса жакшы да. Жеке менчик үйгө берген туура эмес да. Балдардын уясын бериш керек. Бул иш боюнча Ак Суу райондук прокуратурасына кат менен кайрылганыбызда каттын жообунда көрсөтүлгөндөй Ак Булуң айылындагы жалпы баасы 26 миллион 10 миң сомду түзгөн Балажан бала бакчасынын 5 корпустуу имараты жана 4800 чарчы метр жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылган. Алсак райондун прокуратурасы тарабынан козголгон сот жогоруда аталган объекттерди жеке менчикке өткөрүүчө укук белгилөөчү иш кагаздары жараксыз деп табылган. Прокурордук чара көрүү актынын негизинде аталган объектилер 2023 жылдын 27
мартында Ак Булуң айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлгөн жана жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик акт алынган. Учурда жашап жаткан 2 үй бүлөнү чыгаруу боюнча жогорку соттун чечимдеринин көчүрмөлөрүн бекитүү менен райондук сотко кайрылууга тиешелүү иш кагаздары даярдалууда. Салтанат Керимкул кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Атайын чыгарылыш.